Каникулы с Анжеликой. Анжелика менен каникул сынагыбыздын жеңүүчүсү Гүлзада тууралуу бул пост болмокчу. Стористерге сүрөт жүктөгөндө бул ким деп сурап калдыңыздар эле. Анда эмесе башынан баштап айтып берейин. Мына ушул хэштег аркылуу көптөгөн катышуучулардын арасынан Гүлзаданын каты түз эфирде баардык көрөрмандарга жагып, көпчүлүк добуш менен жеңүүчү аталды. Апамды мен кичинекей кезде эле таштаганыма кеткен. Азыр апам эч жагы турмушка чыгып бизге такыр көңүл бурбайт. Тайнем менен жашайбыз. Тайнемдин пенсиясына продукттарың жетет. Мен бир тууганмын жана менин 5 жаш, тем более иним сүйлөй албайт. Менин максатым бактылуу жашоодо жашоо. Мен сизди жана Айман аябай жакшы көрөм. Ушул жерде саламатсызбы апа, кандайсыз? Жакшымы? Кызыңызды жибересизби каникулга менин үйүмө? Mayli. Mayli kızım. Aynen keteyim. Bundan mertebenlik bolsun. Seni körüp şu kız menen körüp жүрөм. Körüp жүрөm. Köpkö çıkkanım için kızımday эле көрөм seni da. Kutlu bir tuğanımday. Бул кубанычтын көз жашы болсун. Ушинтип кубанып, биргеликте жакшы күндөрдү өткөрүп жүрөлү. Эртең менен анда же бүгүн кечинде азыр мен билеттерди караштырайын. Кызыңызды каникулга жибериңиз, коркпой эле. Мен кайра салып жиберем. Гүлзаданын бирден бир кыялы бул Лика Бьюти барга келип конок болуу экен. Эң алдыңкы биздин адистерден мына ушундай чачын тегиздеп, жакшы тейлөөлөрдү алган соң биз билектерибизди берип 5 күн бою мына ушул Гүлзаданын жанында болдук. Мен өзүмдүн үйүмдө конок болду. Андан тышкары борборубуздагы эң алдыңкы ашкана, ресторан, кофейнялардан тамактанып, анан абдан сонун мааракеге бардык. Гүлзаданын классташтарына салам жолдойбуз. Алтынай Классташтары аман болуңуздар. Ушундай Анжеликага терең ыраазычылык, мындай балдардын эң сөзсүз кандай каникул учурда сону Алла разы болсун. Рахмат сизге. Биздин апабыз, сүйүктүү апабыз. Алтынай. Сынак учурунда каникулга Жанат резортко барган болчук. Дал ошол жака Гүлзада келип жетишип калды. Ал жакта бир күн түнөп, конок болуп, дароо кыздар менен достошуп, бат тил табышып кетти. Абдан шайыр, жөнөкөй болгондо дагы таланттуу кыз экен. Сиздер көргөндөй TikTok бийлеп, ырларды ырдап. Да. Как Гүлзада? Каникулы нравятся? Да. Да. Улуу кызым Айымкадан 1 жаш кичүү болгондуктан мен өзүмдүн кызымдай эле болуп калды. Бөтөн наристе, бөтөн ата-эне жок деген девиз менен жашап келем. Андыктан дүйнө жүзүндөгү бардык балдар булар биздин балдарыбыз. Бардык ата-эне бул биздин ата-энебиз. Ошондуктан ар дайым тааныбызбы бири-бирибизди жакын, тааныбайбызбы, саламыбыз түз болуп, жылмаюу менен мээрим төгө жашайлык деп баардыгыңыздарды ушул нерсеге үндөйт элем. Эгерде белекке китеп берип жатсаң, ал жерге калуу тилек жазам десең, анда ал китептин сен автору болушуң керек. Өзүмдүн калемиме таандык Айым Стайл китебимди Гүлзадага эстеликке белекке бердим. Менин жумуштарым менен таанышкан соң, биз белгилүү инсандардын катышуусундагы өзгөчө наристелерге ачылган мектеп интернатка барып, ал жакта сонун концертке күбө болуп, мен эле эмес көптөгөн ошол белгилүү жактырган өзүнүн ырчылары менен сүрөткө түшүп, селфи жасаганга үлгүрдү. Да? Ооба. Кандай жеп атасыздар? Түп деппи жеп. Бап деппи. Ай, классно. Жакшы бар эми, баары коштошуп койгула Гүлзада менен. Аман эсен үйүнө жете алсын, Ооба. Сонда точно кар жок болуш керек, жагып кой, же жаап атабы. 5 күн бою мени менен чогуу жүргөн Гүлзаданын аягында эси болуп калды окшойт. Айтор чарчаганы бир аз билине түштү. Жылуу кийимдердин баардыгын алып берип, тайнесине, инисине
бизден салам айтып кой деп, аларга дагы таттууларыбызды берип жүргөн соң бүгүн исханага биздин Гүлзадабыз аман эсен жеткенин угуп кубанып жаткан мезгилибиз.